2035 жылга карата Казакстан аркылуу темир жол менен транзиттик ташуулардын көлөмү 100 миллион тоннага жетет. Мындай болжолду эл аралык серепчилер айтышты. Бул тууралуу өкмөттүн жыйынында транспорт министри билдирди. Нурлан Сауранбаевдин маалыматы боюнча акыркы 10 жылда транзиттик ташуулардын көлөмү 2 эсеге көбөйүп, өткөн жылы 27 миллион тоннадан ашкан. Быйыл эле көрсөткүчтү 33 миллион тоннага жеткирүү пландаштырылууда. Бүгүнкү күндө өлкө аркылуу 5 эл аралык темир жол коридору өтөт. Көлөмдүн өсүшү үчүн ташууларды башкаруунун автоматташтырылган платформасы киргизилип жатат. Ал пландаштырууну жана жүктөмдөрдү болжолдоону жеңилдетет. Демек вагондордун жүгүртүлүшү да жогорулайт. ТМТМ багытында өткөзүү мерзими Транскаспий транспорттук маршруту багытында жеткирүү мөөнөтү 53 күндөн 17 күнгө чейин кыскарды. Акыркы 3 жыл ичинде тарифтер туруктуу бойдон. 2023 жылдан бери өзгөргөн жок. Тейлөө сапатын жогорулатуу үчүн санариптик технологиялар киргизилип жатат. Тарифтөө убактысы 8 сааттан 30 мүнөткө чейин кыскарды. Ал эми поезддердин кыймылы онлайн режиминде көзөмөлдөнүп, тоскоолдуксуз транзитти камсыздайт. Жакынкы арада маршруту андан ары өнүктүрүү үчүн өкмөттөр аралык макулдашууну даярдоо боюнча иштер башталат. келисим шартын дайындоо боюнча жумуш басталды.